кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу теле көрүүчүлөр. 2012-жылы түнгө карай биринчи жолу эфирде. Бүгүн биринчи жолу биз 2012-жылдагы жаңылыктар жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Башкача айтканда, акыркы убактарда жогорку кеңештагы биздин ведомстволордогу эстрада жөнүндө сөз кылып, ал жака жаңы эрежелерди, жаңы жоболорду киргизүүнүн аракетинин үстүндө. Мына ошол аракеттер жөнүндө бүгүн сөз кылабыз. Биз менен болуңуздар. Бүгүн бизде студияда мейманда Кыргыз Республикасынын Маданият жана туризм министрлигинин искусство өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы, кыргыз эл артисти Кыргызбай Осмонов. Кутмандуу кечиңиздер менен. Рустам Абдыкадыров атындагы Ош облустук филармониясынын директору, Кыргыз Республикасынын эл артисткасы Гүлшайыр Садыбакасова бизде мейманда. Кутмандуу кечиңиздер менен. Стилист, имиджмейкер Замира Молдошева. Кутмандуу кечиңиздер менен. Арт директорлардын тобунун атынан бүгүн бизде Замира Сатыбалдиева. Кутмандуу кечиңиздер менен, Замира. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Маданият жана туризм министрлигине караштуу улуттук маданий борбордун бөлүм жетекчиси Эрмек Мукамбетов. Кутмандуу кечиңиздер менен, Эрмек мырза. Ошондой эле бүгүн биздин маекке кошулчу дагы жылдыздуу конокторубуз бар. Ал ырчы Каныкей Алымбекова, Курал Чокоев, Сапар Эркебаев жана продюсер, ТВ продюсер Дана. Кутмандуу кечиңиздер менен. Эмесе маекти баштаардын алдында Кыргызбай агай, сизден сурайлык, себеби өзүңүздөр сахнада дагысыз, анан кийин министрликтин атынан да келип отурасыз. Деги эле кандай өзгөчөлүктөр, кандай жаңы жоболор киргизип атат, эмне себептен? Мына бизде азыр 19 профессионал театр, 3 профессионал филармония, ошондой эле бир цирк. Бул биздин министрликке караган баягы концерт коюучу, же болбосо оюн зоок өткөрө турган жерлер, мына ошол биздин жалпысынан 22. Ошондуктан биринчи бул киши ушул биздин оюн зоок өтүүчү жайларда албетте биринчи тартипке көңүл бурду. Чынында эле бардык жерлерде ушул тартип бир аз солгундап кеткен. Албетте мына концерт башталарда, мисалы филармонияда болобу, же театрларда болобу, же башка жайларда болобу, саат 6-да десе сөзсүз 7-де башталат. Же болсо 6:30-да башталат. Ошо көрүүчүлөрдүн укугу пайдаланбайт да, колдонбойт. Ошондуктан биз азыр укуктук базаны чыңдоо максатында бир топ биз жоболорду иштеп чыктык. Биринчи, оюн зоок мекемелер арасындагы атайын жаңы жобо иштелип чыкты. Анын бардыгын биз мына азыр жакында жетекчилердин баарына таркатып беребиз. Бул бир. Экинчи, ошол биздин филармонияда болобу, же театрларда болобу, ошол жерде концерттик программалар болгондо, же болбосо гастролдук чыгармалар көрсөтүлгөндө, ошолордун көркөмдүк деңгээли боюнча бизде атайын ошолорду карай турган атайын ХЭК деп коет, көркөм эксперттик комиссия. Атайын комиссия түзүлдү. Ал биздин ошо мен жетектеген управлениянын астында өзүнчө түзүлдү. Ар бир жанр боюнча, театр жанры боюнча өзүнчө, музыка жанры боюнча өзүнчө, ошондой эле сүрөтчүлөр, архитекторлор боюнча өзүнчө. Андан сырткары, мына НКЦ деп коебуз, биздин улуттук борбордун астында кеңейтилген, мына Гүлшайыр эжем билет, баягы мурдагыдай тартипке калыптандыра турган кеңейтилген бул атайын көркөм кеңеш түзүлдү. Ал көркөм кеңеш ушул ар бир артисттердин сахнага чыккандан баштап биринчи албетте көркөмдүк программасы, кандай концерт келсе ошо программаны алар бизге алып келет. Ал репертуарда, сөз репертуарда алып келет. Ал репертуардан биздин ошол ХЭКтин комиссиянын мүчөлөрү бардык ошол эксперт. Ал жерде 13-кө чейин бар. Кээ бир жерлерде 13 өзгөрүп турабы? Бекитилген, жыл сайын өзгөрүп тураларчы биз. Алар композиторлор, акындар. Алар ар бир тармактан да, ал жерде сөз композитор болот, сөз ал жерде акын болот, ал жерде сөз аранжировщик болот, сөз стилист болуш керек, сөз ал жерде. Андан сырткары биздин белгилүү эстрада чеберлери, андан сырткары ошо драма театр жагынан драмалык артисттер ар бир жанр боюнча өзү бекитилген да. Ошолор мен түшүнүгүм боюнча артист өзүнүн концертин берердин алдында Маданият министрлигинин алдында комиссияга келип, мен концерт берейин деп атам. Мен концертимде могул ырлар жаңырат. Кайсынысын уруксат бересиңер, кайсынысын уруксат бербейсиңер. Декорация момундай коюлат. Саат мынчада баштайм, үстүмө мону кийип чыгам деп алдын ала көрсөтүп берет. Анан кийин комиссия бекитет. Адегенде мындай да, булар эгер филармония концерт кое турган болсо, филармония булар өздөрү контракт түзүшөт, филармония жетекчилери менен. Анан булар өздөрүнүн программасын бизге айтат. Эми бизге азыр эл тажаткан программанын кереги жок. Мисалы 2 саат 10 мүнөт, 2 саат 15 мүнөт бул эми эл тажатпай турган академический концертте, чынакы эстрада болобу, же фольклордук музыкалык тарабынан берген концерт болобу, элди тажатпаган концерт бул 2 саат 10 мүнөт. Мисалы договор контракт түзгөндө дагы жетекчилер 2 саатка же 3 саатка түзөт да,
ошондой. Мен оюмча 2 саат 10, 2 саат 15 мүнөттүк программа эл үчүн мындай жетиштүү болот деп ойлойм да. Андан сырткары жана биздин КЕКтин мүчөлөрү сөз ошол программаны бизге көргөзөт. Анткени бизге баягы эле эски программаны кайра кое берген кажети барбы? Ушуну унутпай, барганда элдер бизге жагылып келип атат, мындай баягы эле программасы. Өткөндөгү программа ошол эле программа. Ошол эле чакырган артисттер чакырат. Ошол өзгөрүү эчтеке жок деп. Ошон үчүн бирөөнүн чыгармачылык кечеси болобу, же бирөөнүн отчеттик концерти болобу, ал жерде кичине жаңылык болуш керек. А биздин жана көркөм кеңештин мүчөлөрү ошол ар бир койгон концерттин көркөмдүк деңгээли, ал жерде жаңылык болуп атабы, мурун концерт менен кийин концерттин айырмасы кандай? Биз ал көркөмдүк чыгармачылык деңгээлин гана баа бере алабыз. Анан албетте сахнада чоң маданият керек. Сахнага чыкканда жөн эле баягы ар кандай кийимди кийип чыкканга болбойт да. Ошон үчүн мына Замир отурат. Мына ушундай биздин стилисттер менен иштеш керек. Азыркы эстрада ырчылары өзүнүн баягы стилин тапкан ырчылар бар. Баягы сахна деген бул деген көчөдөн келе турган нерсе эмес да. Сахнада бул маданият керек, сөз. Ошон үчүн алып жүрүүсү, алардын кандай ырдашы, ошонун баардыгын деңгээли мына биздин көркөм кеңеш сөз аларды кароого милдеттүүбүз. Рахмат. Эрмек мырзайым, дагы бир толуктоочу суроо. Репертуар кандай критерийлер менен тандалат? Балким же сөздө ырлардын сөздөрү туура келбей атат, бир мааниси жок, же музыканын композициясы туура эмес түзүлгөн. Критерийлери кандай тандоонун? Азыр Кыргызбай Арапович айтып кеткендей, биринчиден көркөмдүк деңгээли болуш керек да, идеалык көркөм деңгээли болуш керек. Андан кийин сахнанын жасалгасы өзүң айткандай. Ошолор деле карайт. Андан башка мындай элде сөз жүрүп атат, шорта майкчан деп угуп жүрөбүз да, бирок андай нерселер ал инструкцияда жок да, андай долбоордо. Себеби деген мен социалдык тармактардан да көп окудум. Анан кийин жана жеңил желпи социалдык тармактар эмес, Twitterден өзүңүздөр билесиз, Facebook жакшы абройлуу эле интернет басылмаларда ушул пикирлер көп айтылып атат да азырча. Анан кийин жалгыз гана жөнөкөй көрүүчүлөрдөн эмес, угуучулардан эмес, аткаруучулардан да өйдө. Мейли ага кийинчерээк келели. Гүлшайыр эже, сиз филармониянын директору катары биринчиден, экинчиден көп жылдан бери эмгектенип келаткан продюсер катары ушул репертуарды тандоого, репертуардын үстүнөн кандайдыр бир комиссия иштейт дегенге кандай карайсыз? Мен ушул нерсеге түз карап жатамын да. Өмүр бою концертте жүрүп, өмүр бою ушу кыз буракты мына 35 жылдан бери жетектеп жүрүп, жандуу концерттерди да көрдүк, жансыз концерттерди да көрүп келе жатабыз. Ал эми репертуар тандоо жагынан чындап эле эң туура кабыл алынды. Себеби кээ бир концерттерге кирсең, биринчи номерден баштап сүйүү ырдалат дагы, акыркы номерге чейин сүйүү ырдалат да. Сүйүү, махабат жөнүндүрлар. Ал эми андан дагы негизги тема бул ата журт темасы, граждандык тема, ата эне темасы. Ушундай деңгээлдеги биздин репертуарыбыз кийинки мезгилдерде өтө жарды болуп кеткен да. А репертуарды кароодогу максат ошол. Демек ошол коюлуп жаткан концертте бардык тематикадагы ырлар жаңырып туруш керек. Ошондо гана биз көрүп жаткан көрүүчүгө, же болбосо жаштарга толук кандуу эстетикалык табит тартуулай алабыз. Анан эртеден кечке эле бир эле тематика жаңыра берсе, бул баягы эртеден кечке эле боруш чебергендей нерсе болуп калат да. Ошондуктан мен буга туура көз караш. Эмне үчүн мисалы кээ бир концерттерге кирсең, артта эч нерсе жок, 4 прожекторду коюп койгон, 4 свет менен. Ошол менен концерт койгонушулар болду. Ал эми шортачанды мен билбейм, бирок жинса менен, үстүндө футболка менен чыгып алып, ырдап кеткен балдар, кыздарды көргөнбүз. Ошондо аябай биз мындай аябай жаман акыбалда калганбыз да. Бу кандай? Сахна деген ыйык жер. Сахна бардык нерседен ыйык жер да. Үйүң ыйык, үйдөн кийин эле сахна ыйык болуш керек. Сахнага биз ошондой мамиле кылбасак, биз ошо келечекте кыргыздарды, айрыкча жаштарды, ошол биздин кыргызга күйгөн, улутка күйгөн, деги эле кыргызмын деп жүрөгү соккон жаштар тарбиялай албайбыз. Мен буга толук кошулам. Себеби декорация жаңы болуш керек. Бүгүнкү былтыркы кийип чыккан форма менен чыгып аткан кыздар балдарыбыз толтура да. Вот былтыр кийип чыкты Асандын концертинде, анан Үсөндүн концертинде кийип чыкты, кийин Батманын концертинде да ошол форма менен жүрөт да. Бул деген болбогон нерсе. Биз анда элди саткандык менен барабар. Элди биз сатпашыбыз керек. Элди урматтаган, сыйлаган, музыканы урматтаган, сыйлаган, өзүнү урматтаган, сыйлаган ырчы форма тиктирет,
ырларды жаңы жаздырат, сахнаны мыкты жасалгалайт, анан баягы эле былтыркы же мурдачылкы номерлерин ырдабастан жаңы программа менен элдин алдында жаркырап чыгыш керек. Мен ошентип ойлойм. Рахмат. Эми табит деген ар кандай болот экен. Бирөөгө костюм жагат экен, бирөөгө кыргыз фольклорундагы шөкөлө кийип чыккан кийимдер жагат экен. А бирөөгө жаштарга чын эле джинсычан, чын эле футболкачан, айрык джинсычан, майкачан чыккандар жагат экен. Ортосунан кандайдыр бир алтын ортону кантип табабыз? Бул негизи эле азыр мына биздин Министерство культура жасап аткан жаңы реформаларга мен эки колум менен кошулам. Бул өтө туура нерсе. Мына Гүлшайыр эже айтып кеткен, агай айтып кеткен бардык нерселер туура. Бул эбак эле жасалчу нерсе болчу. Кудай буйрса, мына Ибрагим Жунусов бардыгын жасап атат. Мен аябай колдойм. Бул жерде мындай да ар бир ырчы ырдап чыгарда стилистиканын өзүнүн бир кандайдыр бир өзүнүн правиласы бар да. Мисалы үчүн мага келген жаш ырчыларга мен айтам, мен биринчи көрөм, анан айтам, сен мага биринчи ырыңды алып келип бер деп. Биринчи ырын алып келип бергенден кийин, ырын уккандан кийин гана иштеп баштайбыз. Мен айтам, сен оказывается вот фольклор менен иштейт экенсиң, фольклорный жанрда экен, сеники попса экен, сеники там R&B экен деген. Себеби ар бир ырдын өзүнүн стили бар. Тура, анан мисалы үчүн Бек Чорону эле элестетсеңиз, кыргызча калпак кийип алып мындай эмет атканчы. Мен сиз менен кошулам, Гүлшайыр эже, жанакы жөн эле футболка, көчөдө жүргөн элечи, жөн эле футболканын, ошол эле футболканы, баягы орусча айтканда очень стильно кылып туруп кийсең, ошол эле джинсыны айрылса дагы айрылган жери аябай сонун айрылган. Пацет өтүгүнөн өйдө, бутки менен өйдө пацет бардыктан жасалган. Ошол сахнадан көргөн, атайын кийип чыгыптыр. Атайын жасалыптыр деген болуш керек да. Репертуарга төпкөсө туура, төпкөсө. Бирөө фольклор менен иштейт, бирөө болсо попса болуп иштейт. Андан сырткары жанакы форманы айтып аткан бул өтө туура нерсе да, чын эле сахна деген ыйык нерсе. Акыркы жылы билбейм, бирок мындан бир 3 жыл мурун агай сизден жакшы билесиз болуш керек. Филармонияда концерт берип атканда бир жерден экинчи жерине баратып, ырчы киретип, ошол кийген кийими боюнча ырдап кетип анан кийин кетип калган учурларды көп көргөм да. Албетте мындайлар көп да. Андайлар көп. Шашып атам, тоюм бар эле дегендер. Көчөдөгү жинса менен чыккан бул өтө кордук деген нерсе да. Мисалы үчүн российский эстрадный передачаларды деле көрүп атабыз, чет өлкөнүкүн деле көрүп атабыз. Андай бир 2 жолу жуулган футболка, анан 3 жолу жуулган шым менен чыккан адамды көрө элекпиз да. Мен сен кимдин сөзүнө толук кошуламын. Ал стилизованный ошол жинсалар дагы, ошол футболкалар дагы, ошол ырга, анан ошол табитке ылайык болуп даярдалыш керек. Концерттер боюнча мага түшүнүктүү кол болсун. Эми кайра эле суроолор министрликке өтүш керек, себеби жаңы жоолор министрликтен чыгып атат да. Концерт бул бир нерсе экен, бирок көрүүчүлөр маданиятты жалгыз гана ошол маданият сиз атаган 22 маданият үйүнөн албастан, радиодон, анын ичинен мамлекеттик жана мамлекеттик эмес радиолордон, телевидениеден, анан эң жогоркусу интернеттен алат экен да. Бул жактан кантип репертуарды тандап кандай бир иш-чаралар келебиз? Себеби балким эми орусча айтайын, я беременна, это временно деген ырды балким бердиртпестир эч ким концертке. А бирок радиодон угуу берет да. Радиолор менен кандайдыр иштешүүлөр болобу? Эми бизде мындай ой болуп атат да, жакшы тилектер бар да. Мисалы, Кожомкул атындагы спорт сарай мына бизге карабайт да. Бирок Кожомкул атындагы спорт сарайга баягы эле биз менен иштеп жүргөн артисттер, бизле иштеп жүргөн бат чыгармачы инсандар ошол Кожомкул немесине оюн коет или концерт коет да. Концерт койгондо да биз алардын дирекциясы менен, биз спорт комитети менен биздин ортобузда эми мамиле башталат. Алардын да ошол жака чыккан программасын албетте биздин хектин ал жерде тиешеси болот сөз. Антпесе, мына кыргыз эле программасы, кыргыздын эстрада чеберлери ошактыларды айт, бул жактыларды айт, туурабы? Анан сен айткан суроого мен мындай деп айтат элем да, эми бул жерде ар бирдин адамдын табиты ар кандай. Эми радиодон жана менчик радиолордон жана башкалардан кеткен жана сен айткандай ырлар кетип атпайбы? Эми аларды тыя албайбыз. Ар кимдин табиты ар кандай. Азыр жаштардын талабы башка. Министрлик ушу радиолор менен кандайдыр бир келишимдер биз эми ошолор менен дагы биз мындай иштешкенге барабыз да. Анткени алар менен потому что себеби мына биздин иштеп аткан хектер, ал жерде акындар бар да, мисалчы. Ал жерде элди сыйлаган акындар бар. Ар бир сөзгө алар маани бере турган адамдар. Ошолорду караганга биз мындай мисалы эми жардам беребиз.
Эми Замира айым сизден сурайын. Сиз арт директорсуз. Эми белгилүү болгондой жалгыз гана көркөм тараптан өнүгүү эмес, коммерциялык тараптан да өнүгүү башкы багыттардын бири. Анан кийин ушундай комиссиялар бөгөт коюп, балким кандайдыр ырларды чыгарбаса, ошол эле радиолор менен иштеш баштап, мамлекеттик жана мамлекеттик эмес радио станциялар массалык маалымат каражаттары бул ырыңга уруксат, бул ырыңга уруксат эмес дегенге кандай карайсыз сиз? Канчалык деңгээлде туура? Негизи билбейм, бул бири-бирине аябай жакын болуш керек да. Министерство бекер эле министерство эмес да. Мисалы менин оюмча да, тыюу салган жерде болот, тыюу салбаган жерде болот. Анан кийин эмне үчүн жана коомдук деп эмне үчүн айтабыз? Коом деп элдер уксун деп айтат. Мисалы менин оюмча эл деген элек да. Алар деле бир сыра уксун да. Алар деле өзүнчө эме жасайт да. Чечим жасайт да. А бирок бул худсовет сөзсүз керек, сөзсүз түрдө керек. Анан кийин ал иргелип туруп, анан худсоветке келиш керек деп мен ойлойм да. Анткени биринчи худсоветтен запрет кылган болбойт. Менин оюмча. Раз общественный мнениене угушубуз керек да, эл үчүн ырдап атат да биздин ырчыларчы. Ошон үчүн элдер кандай электер өткөндөн кийин анан худсовет дагы анан кийин өзүнүн оюн айтса жакшы болот эле да. А худсовет менин оюмча жанагы чоң концерттерге ошондо гана көбүрөөк карайт болуш керек да. Мен мурун ойлочумун эле да, эң чоң көркөм кеңеш бул көрүүчү депчи. Андан кандай керек? Анда биринчи көрүүчүлөр угузуп турган кайра худсовет угузуп андан кийин чыгыш керек. Биринчи угузуп көрөлү бир 2 ай. Анан кийин худсовет угат. Рухсат беребиз мындан кийинки жашоосуна, же рухсат бербейбиз деген. Жок, эркин мындай да. Баарын эмете албайт, кечирип коңуз. Мен профессионал катары айтып атам да, бул жердечи. Бул деген биз сахнада көрүп атпайлыбы? Сахнада айтып атасыз. Жана сен айтып атпайсың, биз көркөм кеңеште силердин мына ордун жолуңарды тосуп эле тигиндей деп атпайсыңар. Эч кандай болбойт. Силерде биз ушу сахнада бир жакшы программа көргөзсө деп атабыз. Ал жерде профессионалдар отурат. Айырмасын айтып атат. Аранжировщиктер отурат, акындар турат. Эгер могул жерде мисалы каймана майында айтылган эми синонимдер көп да. Акындар айтат, мисалы Анатолий Мурканов болобу, балам мондай айтсаң кандай болот деп айтат, Аллага жардам берет. Анын эч нотасына биз кийлигишпейбиз. Анын немесине ал жерде жана репертуардык жана деңгээли. Ошол концертте кандай, жүгү кандай. Ар кандай жандырлар бар. Мен кичине башкача айтып койдум окшойт. Негизи ырчылар көп. Ырчылар көп. Бүгүн биздин студияда өзүнүн образын тапкан, өзүнүн жекече образын тапкан, дайыма жандуу ырдап жүргөн Каныкей Алымбекова бизде конокто. Кутмандуу кечиңиздер менен Каныкей келиңиздер бизге. Келиңиздер микрофонго. Сизге кандай? Мен сиздин профессионал катары айтайынчы, мына Каныкейдин өзгөчө бир стилине кандай карайсыз? Эгер ушундай стилдер чыгып баштаса. Эми мен профессионал катары мына Каныкей өзүнүн стилин тапкан. Мен муну колдойм. Эрбек, анткени Каныкейдин мен 2 жолу концертин көрдүм опера балет театрынан. Ошол стиль менен өзүнүн үйүнү, өзүнүн кийген кийими, баскан турганы, Каныкейдин өзүнүн мындай жашынакай мүнөзү бүт бар төп келишет. Анткени бул Каныкейге гана тиешелүү. Рахмат. Эгер ушундай жаңы стиль менен чыккандар болсо, биздин көркөм кеңеш эң сонун колдойт. Эмне үчүн колдобойт? Каныкей, сиз бир жылда канча концерт бердиңиз? Борбор шаарда. Борбор шаарда 2 жолу концерт бердик, жана Ош жергесинде дагы концерт бергенге жетиштик. Борбор шаарда берген концерттериңиздердин ортосунда репертуарлар алмашып, элементтер, костюмдарыңыз алмаштыбы? Албетте алмашкан. Бардыгы 100%. 100% эмес, экинчи концерт алмашылган эмес. Ага толук кошулабыз, мейли. Бирок ушул жерде айткым келет, мен бүгүн эмне үчүн келдим? Мен ойлойм, Кыргызстанда гана эмес, бүтүндөй өлкөдө жандуу ырдашат. Жандуу ырдоо бул ар бирине, мындайча айтканда, ар биринин укугу бар. Жана угармандарды ар убакта мындай биз алдабаш керек деп ойлойм. Ошондуктан концерттерде болобу, жада калса кичинекей бир жерлерге барып ырдасаң дагы жандуу ырдаш керек. Анткени ар бир угарман бүгүнкү күндө теледен көрөт, радиодон көрөт. Фонограмма ошон үчүн жаралган деп ойлойм. Мен оюм, фонограмма интернет булактарына, радиого, телевидениеге, ошол эле клип учурларында фонограмма колдонуш керек. Ал эми сени көргөн эл, сени атайын угайын деп келген эл мындай жандуу концерт бериш керек, жандуу ырдаш керек деп ойлойм. Ошондой. Мына Каныкей биздин талкуубуздун экинчи бөлүгүнө өтүп берди.
Азыр фонограмма тууралуу сөз кылалык. Келиңиздер. Дана, сизде уруксат болду экенби? Сиз продюсер катары. Эми концерттер ар кандай болот? Бир күнү филармониядан бересиз, бир күнү болсо эми бир Кызыл Кыядан бересиз, маданият үйүнөн. Анан ошол жердин баардыгынын фонограммасы ырдоо мүмкүнбү? Биринчиден саламатсыздарбы? Эң жакшы суроо эркин. Бизде азыр биздин өзүбүздүн мамлекетибиздин деңгээли, менин оюмча, бизде саналуу гана заведениялар бар да. Мисалы үчүн опера, балет, филармониядан жандуу үн менен ырдаса болот. Бирок баардык эле чыгармачыл адамдар менен кошулат болуш керек. Биздин Кожомкул атындагы спорт ордосунда жандуу үн менен ырдоого мүмкүн эмес. Себеби биздин аппаратура не позволяет, акустика не позволяет да. Мен оюмчачы, анан ошол эле гастролдорго чыкканда эми аппараттың күчтүү болсо, эмне үчүн ырдай албайт? Мен ойлойм, азыркы чыгып аткан жаштардын 90% азыркы биздин кафеде, ресторандарда эле ырдап жүргөн балдар. Ошол эле кафеде, ресторанда күнүгө алар жандуу үн менен ырдап жүрүшөт да. Анан багы айланын жогунан, анан багы гастролдорго чыкканда багы айла жоктон болуп аткан иште, анан багы биздин мамлекетибиз бийик деңгээлде болуп, шарттар түзүлсө, мен ойлойм, акырында отуруп баардыгыбыз жандуу үнгө келсек, биздин көрүүчүлөргө дагы баардыгыбызга жакшы болмок. Мен 100% мен колдойм да бул нерсени. Эң сонун нерсе. Мен өзүм как вокалистка катары өзүмдүн эмем кесибим вокал жагын бүткөм. Мен ойлойм, жандуу үн менен ырдаш бул чыгармачыл адамга бул өзүнчө бир керемет алып келет да. Анан чыгармачыл адам ушул тарапты тандап алган соң, өзү жандуу үндө ырдаганда бул өзүнчө бир кумар алса керек деп ойлойм да. Сапар, сиз ушул жандуу ырдоого продюсериңиз айткандай спорт ордосунан жандуу ырдоо мүмкүн эмес деген позицияга кошуласызбы? Бүгүнкү абалда. Дворецте, мисалы үчүн, чындап эле болбойт да, мындай акустикасы башкачараак. Филармонияда живой ырдаса болот. Мисалы үчүн, кээ бирки жерлерде кайсы жерден жандуу ырдай аласыз, кайсы жерден жандуу ырдай албайсыз? Бардык эле ырчылар айтып атпайбы, мына кафеден чыгып эле ырдап келишкен. Анан мисалы үчүн мындай айтканда чаккан жерлерге барып каласың. Ал жерде аппарат кандай болуп калат? Мисалы үчүн Кызыл Кыяда же Ошто аппарат кандай болуп калат? Ар кыл случайлар болот да. Мисалы үчүнчү, мына филармонияда ырдасаң, аппараты жакшы. Мисалы үчүн башка жерге барып ырдайсаң, ал жерде может живой ырдайын десең, акустикасы же аппараты түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн. Анан айла жок фонограмма колдонууга туура келет да. Мен буга дагы кошулуп кетемин, себеби Кыз Бурак ансамбль 20 жыл жандуу ырдаганбыз да. Бирок ар 3 жылда мамлекет тарабынан өзүнчө мына министерствонун алдында аппаратура бөлүп бере турган, алып келип сата турган бөлүм иштечү. Ар 3 жылда биз аппаратуралар жаңыланып турчу да. Микрофондор жаңылап тур. Мен өткөндө 21 мамлекет жаңылап турчу. 21 кылым жылдыздары деген концертте мен атайын отурдум да. Сахнада настрой кылып атат микрофонду. Барсам Кытайдын микрофондору экен да. Кытайдын микрофондору менен ырдасаң, сенин татнака үнүңдү дагы наоборот тескери кылып, андан 5 метр жаман кылып ташташы мүмкүн да. Ошол жерде 6 микрофондун 2-өсү гана жакшы иштеди. Калганы бирөө высокий тембрде экен, бирөө средний тембрде, мына живой ырдашты го балдар, кыздар. Ошондо көрдүңөр, эки эле микрофондо тургандардыкын үнү жакшы чыгып атты, калган 3-4 микрофондор өтө начар чыгып атты. Ал үчүн бул жак маселеси баягы тыйындын эки жагы бар дегенде. Ал биздин улуттук филармония. Биздин улуттук көзгө басар филармониябызда. Биз жөнүндө айтпай эле коелу. Ал бул биринчи жагы, экинчи жагы. Бизде аппаратура сатып ала турган артисттердин мүмкүнчүлүгү жок. Өзүнү өзү араң багып, аранжировкасына араң жеткирип, азыр акындар дагы бекер ыр жазып бербейт. Акыны да, оюнчусу дагы аранжировка, клип бардык акча. Эми бардыр, мисалы үчүн мына Канекей кызыбыз аябай сонун ырдайт, концерттери жакшы болуп атат. Бул кызыбыздын сонун эмеси бар, спонсору бар, Мөл Булак деген. Турабы? Мен Мөл Булактай спонсор тапсам, конечно, мен дагы концерт беришим. Сизге Мөл Булактай спонсор тапканга ким тоскоол кылып атат? Жок, алар дагы эми мындай да. Алар дагы баягы өзүнүн кызыкчылыктары төп келишкен, ишке ашкан жерде неме болот, спонсор болот. Ал эми көпчүлүк артисттер 90% ырчылардын аппаратурасы жок да. Мисалы үчүн азыр фонограммага мен фонограммасыз ырдабагыла дегенге мен толук кошулам. Биз жандуу ырдаганбыз, өзүбүз аппаратура ташыганбыз, артта 4 аппаратура, астында 4 голосовой, 5 кыз артта инструменттерди ойнойт эле, 5 кыз астында ырдайт эле. Мына 20 жыл. Бул толгон тозок да. Москва чейин барып тозокту басып өтүш үчүн адам, анда ошонун баарын калыбына келтиришибиз керек. Ал үчүн биздин звукачтар болуш керек. Биздин бир окуу жайыбыз болуш керек. Звукотехниктерди окута турган, звукорежиссерлорду окута турган,
ушундай соны звукачтар болуш керек, ошол эле мезгилде сонун аппаратура. Бизде мындай өзүм үчүн кызыктуу да, Олимпиада 80-де жанды уурдадыңар эле же фонограмма менен? Кээ бир жерде жанды уурдаганбыз. Телесъемка болгон жерде фонограмма менен уурдаганбыз. Жок, Гүлшайыр эже просто ошондой закон киргизе турган болсо, анда Кыргызстандын бүткүл жерлерин аппаратураларын жакшы кылып, акустикаларын жакшы кылып койсо. Жок дегенде чоң-чоң. Ошондо живой урдай беребиз. Жок дегенде чоң-чоң концерттик мекемелерди анан кийин баягы. Бирок мен баягы башка пикирди уктум да, учурдагы ошол кездеги премьер-министрдин вице-премьер болуп жүргөн бүгүнкү күндөгү маданият жана маалымат министри Ибрагим Кожоназарович ушул аппаратура жөнүндө сөз болгондо биздин коомдук каналдын интервьюсунда аппаратура ырчылардын өзүнөн болуш керек. Себеби деген ырчылар бизнес жасап атат, алардын бизнеси деген пикир айтылды да. Аппаратура депчи, мурдакы биздин апалар, мурдакы эжелер тетиги мал жака жайлоого чыгып алып жанды үн менен ырдаганда аякта акустика деле жок болчу да. Ал жерде 1000 адам. Азыр эле? Жок, ал жерде 1000 адам отурбайт эле, кечирип гана коет экенсиңер. Мына биз концерт берип жүргөнбүз. Жок. Комсомолдук үгүт бригада менен өмүр бою концерт койгонбуз. Барат элек Шыйпанга барат элек, Шыйпанга коюп алып ошол жерде. Бул жакта малды, койду кыркып алса биз концерт берип турчубуз. Жок, ошол фонограмма чөпкө чыгып колдун башына эл чапкы менен чөп чаап атса биз аккордеон колубуз менен аяка аппаратура чыкпайт да. Аккордеон колубуз менен аны ырдашыбыз. Эми элдин баары эле Досманбетова, элдин баары эле Досманбетова эмеспи? Бул жакта Каныкейдин да пикири бар экен да, анан да пикири бар. Катучка турган баягы даңгырапчы. Алар узкий гана куркырдачу. Рахмат. Мен ойлойм, Замира эже туура сөз берди. Эмнеге мурун биздин ата бабаларыбыз жанды уурдаган? Анткени бизде фольклор болгон, анткени биздин көйрөнгөбүз болгон. Ошол нерсе сакталып, комуздун коштоосунда жанды уурдалган нерселер тараган. Бирок бүгүнкү күндө технология өнүккөндүгүнө байланыштуу, албетте ушундай концерттерди заманбап болгондугуна байланыштуу туура келип атат. Бирок мен айткым келет, мамлекеттин аппаратурасы кандай экенин билбейм, бирок Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө 21 кылымда жашап атабыз. Технология өнүккөн учур. Анан Гүлшайыр эже айтат, звукачтар жок. Балким сиз дагы айтасыз, эми бизде ошол гитара аспапта ойногон же бир башка адамдар жок. Сиздер антип ойлобогула. Мен өзүм музыкалык училищени бүттүм. Азыркы учурда консерваторияда окуйм. Бирок Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө ошол өзүнүн кесибин билген, аркалаган гитара, ошол эле клавесин болобу же кларнетте ойногон ар бир бүгүнкү күндүн профессионалдары бар. Ошолорду чогуу бардыгын алып келип жанды концерт койсо болот. Менин оюмча, мунун эч кыйынчылыгы жок. Бир гана профессионалдар болуш керек деп айтам. 100% кошулам, себеби бизде профессионалдар аябай көп. Керек болсо биздин профессионалдар ошол эле Казакстанга, ошол эле Россияга, ошол эле башка өлкөлөргө кетип атышат. Себеби бизде финансы деген чоң суроо бар, Каныкей. Туура, сен айтып атасың. Бизде деген мисалы үчүн мына Гүлшайыр эже аспапчы ойносо 500 айлык төлөйт. Айлык төлөш керек аларга. Алар жөнөкөй ойнобойт. Ошолорго бекер, мисалы үчүн Кыргызбай байке, мен сиздерге мындай өтүнүп кетет элем да. Азыр мына Ибрагим Жунусов келди, биз сүйүнүп атабыз, себеби Ибрагим агайыбыз көп жылдан бери шоу бизнеске аралашып жүргөн адам. Анча мынча болсо да биздин кухняны билет, түшүнөт башка адамдарга караганда. Азыр кичине болсо дагы бизге ошо чыгармачыл адамдарга кичине түрткү берсе, кичине болсо жардам берсе бизге жакшы болот эле. Жок, дана сиз айтыңызчы, аппаратураны мамлекет сатып бериш керекпи? Албетте, себеби эркин. Мен мисалы үчүн Сапардын концертинби же башка баланын концертин коердун алдында филармония менен контракт түзөм. Анын арендасы бар. Свет коюш керек, экран коюш керек. Ошонун бардыгына мисалы үчүн акча плюс мен Сапардын 15 ырын жаздырам. Анын ар бир аранжировкасы $500 турат. Займеси звукозапись $200 турат. Акындын бир эмеси $100 $300 чейин турат. Костюмунун эң арзаны займеде жеп отурат $500. Эң мыкты костюмуң $1000. Анан кечирип койгула Кыргызбай байке, бирок мамлекет жактан кичине жардам болсо, биздин чыгармачыл адамдарга дагы кичине жеңилдик болот эле да. Ошол аппарат жактан болобу, же болбосо мисалы үчүн мына Гүлшайыр же отурат го, 35 жыл болду эмгек кылып атабыз депчи. Баягы анча мынча проценттерин азайтып коебу, билбейм да, эми бир анча мынча мамлекет жактан. Эми сөзүң аралды. Жардам болсо жакшы. Бул маселе боюнча эң жакшы маселени козгоп атасың да. Биз азыр чын айтканда мына Ибрагим Кожоназарович дагы, мына мен дагы силер менен аралашып жүрбөйм. Мына сиздердин кухняңарды биз абдан жакшы ойлойбуз. Баарыбыз бир кемедеги адамдарбыз да. Эгер мен билбесем бир жөн эле. Ошон үчүн биз азыр силерге жардам беришибиз керек. Баардык жагынан, ошол репертуар жагынан дагы, ошол акындар жагынан дагы, ошол кайсы жерге концерт койсоңор ошо аренда жагынан дагы. Ошон үчүн биз бул жерге жетекчилердин баарын айттык. Баардык жерде мындай бир неме аренда болсун.
Анан бирөөгө 40 миң, бирөөгө 50 миң өңдү көргөндөй болбош керек азыр. Ошон үчүн стабильный бир баа болуш керек. Каныке коебу, бир баада коет, Гүлшар Садыбакасова коебу, бир баада коет да. А экинчи маселе, сен туура айтасың, филармония концерт койгондон кийин сен ал жерден келишим түзөсүң. Келишим түзгөндө биринчи филармониянын арендасы, экинчи светке, үчүнчү музыкалык аппаратурага, төртүнчү ошо залда декорация. Эгер өзүңдүн декорацияң болсо, декорацияң болот, болбосо ошо филармониянын болгон одеждасына макул болсо ошол жерде коюп берет. Анан ошол туура, туурабы? Андан сырткары. Анан немеге уборщицага акча төлөш керек? Бардыгы да, бардыгы. Ошонун баары эсептелген, чын айткандачы. Ошон үчүн бизден эң неме нерсе мындай да, только азыр бизде филармонияда аппаратура жакшы деңгээлде, анан дворец спортто. Дворец спортто. Мисалы отомда койгондор өздөрү коюп атышпайбы, өздөрү коюшат. Ошон үчүн мисалы биз мисалы жактырбай келиптир. Экөөлө китайский эмес. Анда сиз кимдин аппаратын койдуңуз да, ошондо да ошондо да. Мындай да. Ошон үчүн мындай болушубуз керек да. Кээде биз мындай биз тараптан дагы сөз жардам болушубуз керек. Биз жардам беребиз. Эч качан унутпайбыз. Ошол маселени көтөрүп, мына биз ушундай бардык нерсени баштап алсак, ама аяк акырындап кетет. Мен сизди сыйлаганым үчүн агай, сиздин алдыңыздан баш ийип таазим эткен үчүн бул ирет дагы ишенебиз маданият министрлигине. Ишенгиле. Себеби азыр режиссер мүмкүн болсо бизге архивдик кадрды берип коесузбу? Азыр биздин мындан 2 жыл мурунку кадрыбыз бар архивдик. Ошол кадрга көңүл бурсаңыздар, анан кийин бир жерден уккандай болосуздар да ошол сөздү. Келиңиздер, кадрды берип коюңуздар. Мына бул жагынан биз бүгүнкү күнү маданият министрлиги, маданият агенттиги жагынан ушул буквально март айынан баштап жаңы келген биздин директорубуз Ибрагим Кожоназарович Жунусов ушундай приказ кабыл алды. Сөздөрүн, обонун биз жылыга 2 жолу май, анан күзгү декабрь же ноябрь айларында кабыл ала турган болдук. Ошонун негизинде биз жанагы репертуар көрбөңүз, бирок мен көрүүчү катары чын айтайын. Мен маданият министрлигинин приказына ишенбей калдым. Себеби мындан бир нече жыл мурун фонограмма менен ырдалбасын деген приказ чыккан. Ал приказ дагы эле ишке аша элек. Анан бул приказдын ашып ашпаарына деле чын көзүм жетпей турат. Мен көрүүчү катары. Бүгүнкү күнү эми бул фонограмма деген бул дүйнө жүзүндө колдонуп келаткан нерсе. Бир эле аз убакыттын ичинде муну баарын жоюп таштайбыз деген бул болбойт эч качан. Муну акырындап кайта калыпка келтиришибиз керек. Бүгүнкү күнү эгер мына биз положениясын жасап чыктык, ошондо жазылуу. Мына буквально ушул аркы жумадан баштап бүт республика боюнча таратабыз. Ошол жерде жазылуу. Кайсы жерде фонограмманы колдонсо болот, кайсы жерлерде фонограммасы жок, ырдалат деген ошол жободо жазылуу. Качан ишке ашат? Бул мына буквально приказ жаңы кол коюлду. Мен ойлойм, ушул апрель айынын башынан баштап, уже мартта кетти уже. Бирок пока жерлерге жеткиче, бул апрелдин башынан баштап бүт барлык жерлерде колдонулат. Кечээ эмес мен телефондон сүйлөшүп атканда айттыңыз, жакында эле концертин берген Сыймык Бейшекеев жана Мирбек Атабеков жөнүндө. Кандай аларды жакшы түшүнбөй калдым. Сөздөрүн текшерип чыктыңыздарбы же эмне болду? Репертуарын полностью карап чыктык. Агенттиктин директору Ибрагим Кожоназарович өзү барып катышып программада. Бүткөндөн кийин дагы мына жерде кемчиликтер бар экен репертуарга деп өзү лично катышып, мен жанында кошо катыштым. Цензура мындайча айтканда. Да. Ошону мындан ары ушул багытта катуу азыр чара көрүлөт. Бирок ошол филармонияда өткөн концерттер эле же башка жакта? Жок, бүт республика боюнча. Бул ишке ашмак. Эми ошол келгенде айтты, бизде Ибрагим Кожоназаров айтты да, келгенде ошол мурун келгендеги багы айтылган ойлор, тилектер ишке ашпай калды. Мен ошо тилектердин баарын ишке ашырам деген ой менен келип отурам деп атат. Кудай буйрса, мен силерге ишенимди айтып кетейин. Бул кухняны жакшы билебиз. Ошол кыздар менен дагы, ошол эстрада жанрында жигиттер менен иштешип келатам. Алардын баарын жакшы тааныйм. Мен өзүмдүн баламдай көрөм. Керек болсо бул балдардын баарынча. Бир балаңыз бүгүн биздин студияда чакырып коелу. Менин Саламатсыздарбы? Курал, жогоруда сөз болгон эки маселе тууралуу сиздин пикириңизди билелик. Биринчи бул репертуарлар тандоо боюнча, анын ичинде радиолор менен сүйлөшүп, ММКлар менен сүйлөшүп, ал жактан дагы тандоо боюнча, бул биринчиси. Экинчи фонограмма маселеси боюнча сиздин көз карашыңыз. Бул искусство деген элек да. Эленбесе, баягы ичиндеги
жаман нерсенин баары, мусорлардын баары кала бермекчи да. Курал ким элеш керек? Мамлекетпи, кандайдыр бир ведомство, агенттиктерби, же болбосо көрүүчү элеш керекпи? Бул бардык жагынан элеш керек. Азыркы учурда көрүүчү дагы элеп жатат, жана министерство дагы элеп жатат. Андыктан эленип калгандан кийин эң жакшылары калат эмеспи? Бул закон, бул чечимдер эң туура. Анан мен жанатан бери айткым келип турат. Жок эле жок деп келебиз. Жок деп жүрүп, жоктун түбүнө түшмөк болдук. Андыктан жакшы ой менен Куралга бир суроо да. Курал, сен Астанада гран-прини алганда жан дүйн менен ырдадың, а? Туурабы? Мына жан дүйн менен Кыргызстандын жүзүн көргөзүп, мына гран-прини алып келди. Астанага барганда, көз барганда кандай кубандык, а? Мына ошол жандуу ырдаган Курал деп. Астанада гана эмес, ошол эле спорт ордосунда деле жандуу ырдаганга мүмкүнчүлүк чоң бар. Ага бирок кичине алдын ала даярданыш керек да. Кимгедир катуу тийип калаттыр, бирок баягы эшектин жүгү жеңилдеген сайын жаталак болот дейт. Анан ошондуктан эмгектениш керек. Алдын ала бир жума эрте аппаратураны даярдап, ошого даярданып, азыркы учурда концертти мына эртең берем деген күнү, ошо мына бүгүн берем деген күнү түштө келип даярданып башташат да. Андыктан дагы өзүнө ишенет да. Анткени фонограмманы коет, кечинде оозун кыймылдатып коет. Чоң рахмат. Куралдын айткан сөздөрүнө кошулсак болот, кошулбай турганда жер. Бир жума мурда даярданса болот, бирок бир жумага аренда төлөш керек айда. Биз ушундай кылып аракеттенип көргөнбүз. Биз Самаркандка барып келгенден кийин баягы живой блок бар эле да. Комуз неме манас айтуу. Ушуну репетиция кылабыз десек, бир күнгө араң жалдырап, чоңдорду салып атып араң алганбыз. Курал ошондой жакайым сен касет бере элексиң да билбейсиң. Ал жердечи минутуңа чейин мындай кылып кесип, ошо минут эгерде ашып кетсең, минутка дагы акча төлөтүшөт. Кечиресиз, ар бир адам менен жакшылап сүйлөшсө, бардыгы жылуу сөз, жылан. Жок, итагил артисттер жалдырап атып, кордолуп бүтүштү. Бүгүнкү күндө газетага да жалдырашат, телевиденияга жалдырашат, радиого жалдырашат, даже тамадаларга да жалдырашат. Бизди тойго алып барышы деп. Ушундай акыбалда калды бүгүнкү күндө. Гүлчайыр эже, азыр мындай да. Азыр толук 2 сааттык концертке өзүнчө тариф сеткада, репетицияга өзүнчө. Ушундай биз өзгөртүп атабыз. Кудай буйрса бул жагынан кичине шарт бар. Сизди да тартынкым келбейт, бирок экинчи жолу айтатасыз, бирөөнүн спонсору бар, бирөөнүкү жок, бирөөгө жалдырабыз, бирөөгө жалдырабайбыз деп. Суранбай чакырткан деле артисттер бар да, ал ошо артисттин өзүн алып чыгуу деңгээли. Эгер артистке талап болсо, аны жалдыратпай эле газеталардагы, ММКлардагы, ошол эле тамадалардагы чакырат деп эсептейм. Бир кошумчам бар эле, дүйнөлүк тажрыйба бар да, ар бир артист өзүнүн звукорежиссеру менен келет. Мисалы үчүн. Туурабы? Америкадан болобу, ушундай азыр мен Куралдын сөзүнө, Каныкенин сөзүнө мен кошулам. Бул мыйзам абдан керек, анткени аткаруучулардын чеберчилигин өстүрөт да. Биз концерт сахна менен, Кыргызбай айтып кеткендей, сахна менен студиянын айырмасы чоң. Бул жерден студиядан тартылган клипти көрүп алып, анан кийин сахнага чыгып, анан ырдай албай деген көп болуп калат да, көп кездешип калат. Тиги сөз болсо, звукорежиссерлор билет да, кайсы залды кантип озвучить этиш, кайсы эмнелер керек, кайсы техникалык жабдуулар керек. Болду, ошону таптап койсо эле болду. Урматтуу министрликтин өкүлдөрү, сиздерге бир кайрылуу менен кайрылайын, себеби бул менин кайрылуу эмес, программаны жыйынтыктап жатып. Программага даярданып жатып 2 күн, 3 күн телефондо отурдук, баардык Кыргызстандагы дээрлик көпчүлүк аткаруучулар менен чалыштык. Андан кийин алардын сиздерге айткан жалгыз бир каалоо тилеги бар. Ушул түзүлгөн комиссия чыныгы комиссия болсун. Кандайдыр бир дагы бир бөгөт коюучу, кандайдыр бир коррупцияга кирип кеткен комиссияга айланбасын. Жалгыз гана сураныч деген суранышын, менин суранышым эмес, аткаруучулардын суранышын сиздерге жеткизип коеюн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Кыргызстан саясий кырдаалдан, саясий кризистен дагы чыга алат экен. Аны дагы көрсөттүк. Бүткүл дүйнө экономикалык кризистен да чыгып кетти. Бирок кайры бир себепчилер айткандай, эгер маданияттын кризиси болсо, андан чыгууга жылдар эмес, кылымдар талап кылынат. Кризиске батпайлы, түнгө карай көрүшкөнчө.